Сизге мен буга чейин сизге бере турган суроолордун баарына жогоруда сиз башка журналисттер, кесиптештерим жооп берип, сизге суроолорду берип жооп алдым. Анан мени кызыктырган бир суроо, жакында эле мындан 1-2 ай мурун жаш активист кыз Орозайым Нарматова боюнча сурайын дегем. Аны Оштогу аэропорттон баягы оор кылмыш жасаган кылмышкер сыяктуу Бишкекке алып келип, анан кийин Бишкектен сурак берип, анан кийин кайра Россияга жөнөтүп жиберишти. Анан Орозайым Нарматова ошончолук коомго коркунуч келтиреби деген суроо бар да. Анан деги эле Facebook баракчасында сизге кайрылуу жасаган көп адамдар түз эфирге чыгышат. Анан ошолордон мындай кабардарыңыз болуп турабы? Ушулар боюнча жооп берсеңиз. Орозайым Нарматова боюнча да пикириңизди билдире бересиз. Эми Орозайым Нарматова боюнча баягы сиздер ойлойт окшойсуздар да, эл журт, журналисттер, президент отуруп алып эле тигини кама, муну кама деп эле отурат деп. Эми кечирип коюңуздар, ки айрым учурда убакыттын жоктугунан туалетке барганга убакыт болбой калат менде мына. Эми айтышка туура келип атат да, кечиресиздер. Анан эми мен ушунун Орозайым Нарматова да мага убагында иштеген, көп жардам берген, анан мен ушул кыздын критикалаганына ушу чүкөдөй кызга мен эрегишет белем. Өзүңүздөр деле мындай анализ жасап ойлоп көрсөңүздөр эми. Мен баламды бырчырата тебелеп кеткен адамды деле кечирип койгонмун. Коем, бул Кудайдын кырсыгы экен депчи. Анан ушу кызга теңелет белем да. Мен тескерисинче МВДга чалып айттым, мен муну кеч билдим. Бир түш жөн эле мен Турциядан келген делегация менен көлдө жүрдүм эле. Айтып калышты, ушинтип ызылдап атат, Орозайым дегенди камап коюптур. Анан тиги. Анан МВДга чалып мен тескерисинче сурандым. Мен бирөөнү кама дебейм. Наоборот, камалып калгандарды чыгарып койгулачы. Ата-энеси бар экен карыган, жаш баласы бар экен 5-6 жаш баласы деп суранам мен көпчүлүк учурда. Кама деп эч убакта айтпаймын. Анан кийин чалып айттым. Эми кылмыш эмне экен десек, баягы чакырыктары бар дейт. Көтөрүлгүлө, анан намустуу жигиттер барсыңарбы, эмне жатасыңар деп эле чакырууларды кылып атат, анан биз чакырып сурайлы деп атабыз дейт. Мен айттым, сурап анан кое бербейм, чыгарып кое эле тейлегиле, камабагыла эми аны. Деп анан кийин мен ошону кайра ошол Россияга учуруп ийишине мен түрткү болгомун аны. Тескерисинче. Орозайым Нарматова тууралуу деп мен тууралуу берген суроолорго дагы жооп берип өтүптүрсүз. Мен эч кимге жамандык каалабайм, мекендештер. Бирок мен ошол жердеги баягы мага моралдык соккуну, мага болгон ошол убакыттагы ушундай бир кемсинтүүнү, мага болгон ушундай бир урматсыздыкты өзүмдүн ичиме гана жутуп, ичиме гана сактап келдим эле. Анткени жашоодо адамга эң катуу сокку бул жакыныңды жоготуу экен. Ата-эне өтмөк мурас экен, бирок бир бооруңду, бир тууганыңды жоготуудан өткөн азап жок экен да. Ооба, мен турмушкор элекмин. Менин бала чакам жок. Ал сезимдерди билбеймин. Бирок менин эң жакыным бул бир боорум эле. Москвадан өзүмдүн бир боорумдун табытын алып барыш мен үчүн өтө катуу, ушунчалык кандай десем, дүйнөм кулап, абдан катуу бир эмоциялык мындай чөгүп турган абалда элем да. Менин телефонумду билишет, социалдык тармактарымды билишет. Кезинде ушу Садыр Нуркожоевич айтып атат, Орозайым Нарматова мага жардам берип жүргөн депчи. Садыр Нуркожоевич, биз сизге жардам берген эмеспиз. Биз сиздин артыңыздан куугунтук көргөнбүз. Ошол ыраматылык бир тууган байкем, акем, агам сизге кызмат кылып жүргөн. Үйүнө чайга чакырган. Чайын ичкенсиз. Тузун жегенсиз. Биз да сиздин үйүңүзгө барып конок болгон учурлар болгон. Бирок башыбызды канжыгага байлап коюп, сизди адилетсиз камаганда, ошол жерде дагы сиздин командаңыздын ичинден жаш кыз сен курчсуң, бар сен ушул сөздөрдү чыгып айт дегенде Атамбаевдин, ушул Абдилсегизбаевдин мыкаачы бир аракеттеринен коркпой башымды байлап мен турганмын ошол жерде. Мен бир да жолу милдет кылып сизге кандай жардам бергенибизди, сизди ушу түрмөдөн чыгып калсын деп кандай гана аракеттерге барганыбызды бир да жолу милдет кылып айткан эмесмин. Анткени бунун бар жогу мамлекет үчүн, эл үчүн деп эсептейт элек. Бул сиздин гана жеке пайдаңыз үчүн эмес. Ушул азамат түрмөдөн чыкса, эли жери үчүн өзүнүн эмгегин кошсо, Кыргызстан өнүгөт деген аруу тилектердин
ушундай бир аруу тилектер менен жүргөн адамдардын бири биз болчук. Менин үй бүлөм эле. Менин Раматылык апам рак оорусу менен ооруп атканда дагы сиздин сотторуңузда күнгө чыгып отурганга болбойт десе дагы сотторуңузга барып чырылдап ыйлап келчү эле. Мен ошо Раматылык тайкелерим дагы ошол жерде жүрчү эле сиздин сотторуңузда. Бирок эмоция үчүн кечирим сурайм, анткени ошол кайра эле ошол нерселерди мен өзүмдүн жон теримден өткөрүп атам да азыркы учурда. Бирок ошо Садыр Нуркожоев сиз жакшы билесиз, мен сизге бир гана жардам гана берген жокмун. Биздин жаштыгыбыз, биздин курчтугубуз ошол мезгилде, убактыбыз, бир гана кандай десем, адамдык болгон ишенич, үмүтүбүз сизге байланган эле. Бирок мен ошол үмүттөрдү актай алдымбы деген суроону сиз өзүңүзгө саласызбы деген кеп бар да. Мени телефонума чалып деле тергөөгө чакырса болмок. Сиз бүгүн айтыптырсыз, ал деген кыргыздын мыкты жигиттери барсыңарбы деп чакырык таштаптыр. Мен эмнеге чакырык таштадым? Мыйзамдуулукка чакырык таштадым. Өзүңөрдүн жериңер үчүн, элиңер үчүн, өзүңөрдүн тагдырыңар үчүн күрөшкүлө деп чакырык таштадым. Сиз камалып отурганда да мен ошол азаматтарга чакырык таштайт элем. Азаматтар, силердин азаматыңарды Кумтөр маселесин көтөрүп атканда камап койду. Эмне унчукпай отурасыңар? Намыс барбы силерде деп мен ошондо дагы ушундай эмоция менен, жалындуу жүрөк менен мен чакырыктарды таштайт элем. Ошондо азыркы кыйкырып жүргөн сиздин Гүлзадаларыңыз, Бекзадаларыңыз унчукпай отурчу. Бири чыгып ачуу чындыкты айтып койгонго жарачу эмес. Керек болсо Айгүл жеңедечи элек мына сиздин жубайыңыз ошо деле бизди астыга салып коюп, сүйлөгүлө кыздар деп бизди ушинтип тукуруп коюп отурчу. Ошондо да биз сиздин чындыгыңыз үчүн күрөшөт элек. Азыр эмне болду? Мен кайра ошол чүкөдөй кызга теңелмек белем. Мага теңелүүнүн кереги жок. Сиз акыйкаттык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшүңүз. Кечирип коесуз, бирок сиздин деңгээлиңиз жетпей атат. Өзүңүздүн деңгээлиңиз жетпеген нерсени бирөөлөргө төңкөрүүнүн эмне кереги бар? Баягы эле мурдакы президенттер басып өткөн катачылыкты сиз дагы кайталап атасыз. Болбойт мындай, жарабайт. Орозайым Нарматованы жөн эле кармап кеткен жок. Бир чоң Батукаевди кылмышкерди кармагандай 5-6 милиция алып барып алып, менин гигиеналык каражаттарыман бери сумкамды аңтарып, менин агамдын табытын алып барган, ошол табытты моргтон алып чыккан жердеги ошол кагаздардан бери текшердиңер силер. Ушунда эмне чыгат экен деп, эмне мен баскынчымынбы, адам өлтүрдүмбү, бирөөнүн алдап акчасын алып алдымбы, же бирөөнүн турмушун буздумбу? Мен кан жутуп жүргөн мигранттардын биримин. Ошол күнү мен кансырап, жүрөгүм жараланып турган учур эле. Бирок адамгерчиликтүүлүккө барган жоксуз. Бул сиздин бийлигиңиздин учурунда болуп атат. Мен ошондо да көз жумуп унчуккан жокмун. Бирок шайлоо астында бизге каралоо жасап, ушундай бир арзан пиар, кара пиар кылгандыгыңыз бул сиздин деңгээлиңизди көрсөтүп койду. Мен ар дайым ойлойт элем да, ушул Канчыбек Ташиев, Садыр Жапаровду үгүттөп, ушул Ташиев сыяктуу көптөгөн саясатчылар, Адахан Мадумаров сыяктуу таза саясатчылар менен Садыр Жапаровдун бирикпей келишине күнөөлүү депчи. Бирок мен бүгүн да бир жолу ынандым. Мунун бар жогун, жанагындай фейктердин, троллордун бар жогун сиз гана жалдап, мурдакыдай эле кара пиар менен алектенип, мурдакыдай эле бар жок максалык маалымат каражаттарды көзөмөлдөп турушуңузга дагы бир жолу ынандым. Бул Ташиев болобу, башка саясатчылардын бул жерде эч кандай тиешеси жок эле. Сиз өзүңүз Адахан Мадумаровдон кызганып, эл мага караганда Мадумаровду колдоп кетпесин деген бир коркунучуңуз бар окшойт жүрөгүңүздө. Андай эмес. Эрек иштен эр өлөт дейт элибизде. Бул туура эмес. Мени жөн эле ошол барып сурап койгон жок. Мени ошол моралдык басмырлоого кабылтып, ошол жерде менин агамды жоготуп, жеңем чыркырап, мен Кыргызстанда эле калып калайын дегенмин. Бирок жеңем чыркырап, энилериңе керексиң, сиңдилериңе керексиң, менен кошо бар дегендиги үчүн Орусияга келип агама Куран окутушубуз керек болгондугу үчүн мен шашылыш түрдө агамдын 40 күндүгүн өткөрүп, анан келаткан элек. Бирок ошол жерде Кыргыздын жөнөкөй бир карапайым кызына теңелип, ушул приказды берген сиздин досуңуз Канчыбек Ташиевдин бөлүмү тарабынан болуп атат. УКМК тарабынан ушул иш козголуп, анан милицияга төңкөрүп коюшту булар.
Урматтуу мекендештер, сиздерге рахмат. Сиздердин чырылдап, чыркырап тургандыгыңыздар үчүн мен азыр басып жүрөмүн.